20-июль. Ар бир муктаждыкты толтурган ырайым. Мага назарыңды сал, мага ырайым кыл, өз кулуңа өз күчүңдү бер. Забур 85-бөлүм 16-аят. Забурчулар өз сыйынууларында Кудайдан тынымсыз ырайым сурашат. Ар бир муктаждык жаралган сайын Кудайга ырайым сурап кайрылышат. Алар бизге күн сайын ар бир муктаждыкты толтурууда ырайымга таянуунун мыкты бир үлгүсүн көрсөтүшөт. Аларга жардам керек болгондо ырайым сурап сыйынышат. Теңирим, кулак сал, ырайым кыл. Теңирим, мага жардам берүүчү бол. Забур 29-бөлүм 11-аят. Алсыздыкта да ошондой кылышат. Мага назарыңды сал, мага ырайым кыл, өз кулуңа өз күчүңдү бер. Забур 85-бөлүм 16-аят. Айыгууга муктаж болгондо да ошондой кылышат. Ырайым кыл, Теңир, анткени мен алсызмын. Айыктыр мени, Теңир, анткени сөөктөрүм титиреп жатат. Забур 6-бөлүм 3-аят. Душмандардан азап чеккенде да ошондой кылышат. Мага ырайым кыл, Теңир, жек көргөндөрдөн тарткан азабыма көз сал. Забур 9-бөлүм 14-аят. Жалгыздыкты сезгенде да ошондой кылышат. Мага назар салып, ырайым кыл, анткени мен жалгызмын, кыйналдым. Забур 24-бөлүм 16-аят. Кайгыга чөккөндө да ошондой кылышат. Мага ырайым кыл, Теңир, анткени кыйналып турам. Кайгыдан көздөрүм соолуп, жаным кыйналып, жүрөгүм сыздап жатат. Забур 30-бөлүм 10-аят. Күнөө кетиргенде да ошондой кылышат. Теңир, мага ырайым кыл, жанымды сакайт, анткени мен сенин алдыңда күнөө кылдым. Забур 40-бөлүм 5-аят. Кудайдын ысымы элдердин арасында даңазаланышын эңсегенде да ошондой кылышат. Кудай, бизге ырайымдуу бол. Бүт жер жүзү сенин жолуңду таанып билсин. Забур 66-бөлүм 2-3 аяттар. Сыйынуу, улуу көпүрө сыяктуу ыйыктардын жүрөгүн ырайымдын убадасына байланыштырып турары анык. Эгерде Кудай сыйынууну кызматка колдоо көрсөтүп турган нерсе катары берген болсо, демек ырайымга болгон ишеним да кызматты сактап турган нерсе болуп саналат.